Колуң менен таанып экенсиң да, ошо материалдарды деле. Ооба да. Башка айдам жок да. Oh, Bezos. Paisley, I said. Be careful. Төрөлгөндө көзүм ушундай болуп төрөлгөм. Мына мен жазып кете берем, компьютердин экраны чыга берет. Бул медаль Westadova чемпионатынан. А сен корккон жоксуңбу? Мен көзүм мындай болсо, мен Америкага барсам. Көзүм жумуп жасадым да. Сен муну кайсыл жерлерде колдоносуң? Кээде бөлүп коюшат эле, баягы сен зрениеңиз кой деп. Мага эжем сатып берди. Анда көз көрбөйт. Apple компаниясында программист болуп иштейт. Кыргызстанда жүргөндө кыра уктап койгон кемшил бар экен. Ушул эки сөмөй менен гана окучумун да. Эки сөмөй менен. А бул жерге келгенде мугалимдерим үйрөтүп 8 монжа менен. Эгерде көзүм таза болгондо мынчалык нерсеге жетпейт элем. Барыңыздарга Американын Мичиган штатынан салам достор. Бүгүнкү видеодо мен абдан кызыктуу каарман менен сиздерди тааныштырайын деп турам. Азыр биз ошол бул үйгө келдик. Бул жерде биздин Шамурат деген мекендешибиз жашайт. Мен ойлойм, бул видеодон кийин кимде ким бир көптөн бери кыялданып жүргөн, кыялы жетпей жүргөн максаты болсо, сөзсүз түрдө коркпой орундатууга киришет деп ойлойм. Эмесе, жүрүңүздөр. Так. Келерсиз жакын. Hello. Кандай Шамурат? Жакшы. Бияка кирип чечейинби? Окей. Ким бар? Ке учурашайлы. Жакшы жүрөсүңбү? Жакшы, Кудайга шүгүр. Hi. My name is Gulay. Hi, Kim. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you for your time. Yeah, for sure. Менин апам, менин эжем ушул жерде келгенден бери ушинтип өз баласындай кабыл алып жакшы карашты. Thank you very much. You're welcome. Кыйналбай эле үйрөнө алдыңбы? Биринчи келгенде адаптация болуш кыйын болду. Тамак аш бөлөк. Мына культура бөлөк, каада салт дегендер баары бөлөк болуп, кээ бир нерселер жапайы көрүнүп, чынын айтсам. Эми ушундай болот экен, адаптация болуп. Азыр баарына көрүнүп калдым, Кудайга шүгүр. Бүгүн суббота, кандай өткөрөсүң субботаны? 6-күндөрдү негизи күрөшмөй эле өткөрчүмүн, бирок бир жума болду бүтүп калды. Эми зергиштүү болду да 6-күндө. Ооба, сен күрөшкө барып атам дедиң го. Кандай болду ийгиликтер? Күрөш быйыл 3 медальга жетиштим. Азыр ылдыйга түшкөндө көрсөтөм. Азамат. Эми баары жакшы эле. Биринчи жыл күрөштүм, бирок биринчи жылдын результатын өтө жакшы деп атышат. Эми анан бул жака келгенден кийин көп нерсени үйрөндүм. Не только күрөш, компьютерди мен буга чейин компьютерди көргөн эмесмин, чукулап көргөн эмесмин, үйрөнгөн эмесмин. А бул жака келип мына азыр баягы көз ажды кантип үйрөнөт. Бизде Брайль деген жазуулар бар, ошолорду кантип үйрөтөт, полный ошолордун баарына баштан аяга үйрөнүп атам. Азыр деле процесс уланып жатат, дагы деле үйрөнүп аракет кылып атам. Бөлмөм бул жакта. Ушул жерде жашайм, ал жерде кош келиңиздер. Кириңиздер. Ушул жерде жашап, ушул жерде уктап туруп дегендей, ушул жерде өзүмдүн үй тапшырмаларын аткарып, атмосфераны Кыргызстандагыдай кылганга аракет кылам. Американын анан Кыргызстандын дагы флагы. Америкада жүргөнүм үчүн Американын желегин илип койдум, анан Кыргызстандан келгеним үчүн дагы Кыргызстандын желегин. Жакшы, туура кылып турсуң. Сонун, эң туурасы ошол. Аябай комнатаң сонун экен. Анан сиздерге мынаны жасадым да, баандай. Баары курама, 100 бөлүк. 100 бөлүк көрсөңүздөр болот. Көзүм жумуп жасадым да. Вау. Негизи жүргөн жашоодо деле көзүмдү бир нерселерди жасаганда көзүмдүн зрениясын колдонбойм деле, буну жасаганда деле колдонбодум да.
Азыр бир нерсеси түшүп кетти. Каерден мынанын үстүнөн түшүптүр. Анын өзүн таба алам, жеттим го бериңиз. Сонун экен, мынакей. Кара. Мындайча айтканда, көзү жакшы көргөн адамдар дагы муну жасаганга кээде мындай жалкоолук кылышыбыз мүмкүн, бирок Шамуратка 5. Рахмат. Анан бул жерде мен өзүмдүн курал жарактарым. Бул жөнөкөй эле компьютер, эл катары эле. Анан бул клавиатура. Бул клавиатураны колдонгондун себеби мына жердеги мышкага тийип кетпешибиз керек да. Колубуз менен биз баягы колдонгонубузду ачып эле көрсөтөйүн да. Баягы биз көзүбүз менен колдонбогонубуз үчүн мына мышкага колубуз тийип кетет да, бармагыбыз. Ошондуктан мына клавиатураны колдонобуз. Бул жерде мышка жок, мына клавиатура менен жаза беребиз. Мына жерде колдонгондо кокустан тийип кетип, биздин баягы линиябыздан чыгып кетет да. Ошол нерсе үчүн мына клавиатураны мынага улап колдоном. Анан мына бар бул жерде. Бул ушул брайль. Мына көзүңүздөр көрсөңүз керек, мына көзүңүздөр менен деле карасаңыздар көрүнөт. Бүдүр болуп ушинтип. Мына мен жазып кете бересиз. Каалаган нерсеңизди. Сен будан жазсаң, каяка жазасың? Компьютерге жазасыңбы? Бул жерден USB файлга уласаңыз болот, же компьютерге уласаңыз болот. Мисалы үчүн мындай улап туруп, мына мен жазып кете берем, компьютердин экраны чыга берет да. Же болбосо мына iPadка чыгат. Жазып кете бересиз, мындай кылып бардыгы менен тамгаларды жазып кете бересиз. Ушунун экранына чыгып кете берет. Улаш керек да, Bluetooth аркылуу же болбосо мындай USB аркылуу ушинтип уласаңыз болот. Ушул аркылуу уланып, бизде анан дагы бир машинка бар, китеп жазган машинка. Ал өтө чоң болгондуктан анан мектепте эле колдоном. Ал чоң да. Компьютерден мисалы үчүн бир китепти жазгыңыз келет, китепти брайльда окугуңуз келет. Китептен компьютерден ушул баягы машинкага которосуз. Машинка китепти чыгарып берет 5 минутада. Башынан айтып берчи. Кандай болду өзүң жөнүндө? Мен ушул төрөлгөндө көзүм ушундай болуп төрөлгөм. Төрөлгөндөн бери ушинтип 18 жыл болуп атат. 18 жылдан бери ушундай экен. Мындай көз аздер биринчи өзүнүн айылда 2 жыл мектепке барып көрдүм, аракет кылыпчы. Жөнөкөй эле мектепкечи. Орто мектепке барып көрдүм. Бирок өтө кыйналдым, ачыгын айтсам, өтө кыйын болду. Себеби жөнөкөй бизде андай көз аздерге шарт жок, такыр жок да. Эми мугалимдер деле отношенияны жөнөкөй окуучуларга караганда эле ошого салыштырып ошолорго эле кылгандай эле кылат да отношениянычы. Айырмасы жок. Биринчи, экинчи классты бүттүм айылда, кайран ошко барганда кайра экини баштадым да. Экинчи класстан баштадым кайра. Себеби орус мектеп, ал орус мектеп да, оштогу мектепчи. Көз аздер мектеби тем более орусча. Ошол жерде билим алып, ошол жерде экинчи класстан баштап 11 класска чейин окудум. Ошол жерде убактым. Анан Flex программасын укканыма 4 жыл мурда уккан экенмин. Биринчи жолу аракет кылдым, биринчи турдан өтпөй калгам ошондо. Анан кийин аракет кылып атып дагы 3-чү попыткада өттүм да полный. 3-чү попыткада өтүп, мына быйыл келдим. Мына быйылда келерден алдын бир жума мындай биздин баягыбыз дайындап койду. 10 августта учасыңар деди. 8 августта учасыңар деди Кыргызстандан. Анан мага үй бүлө табылды элек. Дагы эле үй бүлө табылды элек. Анан ойлонуп калдым. Үй бүлө табылбаса, демек сен келбей калышың мүмкүн. Келбейсиң да, да. Булар эмне кылат башка? Анан бир жума калды. Биринчи 8 күн калганда ойлонуп баштадым. Өтө мындай өзүмдү өзүм мындай ойлонуп баштадым да, көз аздыса эч ким кабыл албайт экен, андай мындай деп өзүмдү өзүм кыйнап, өзүмдү өзүм аркага тартып. Анан үйдөгүлөр ушул 7 күн калганда мени алды да. 7 күн калганда мага кабар келди. Анан ушунчалык кубанычтуу болдум биринчи кабарды укканда. Анан ушул аркылуу келип 10 августта Вашингтонго келип 11, 12, 13 августта ошол жерде турдум. 13 август күнү кечке ал жака учтум. 14 август күнү тосуп алышты. Ошо менен ошондон бери булардан ажырай элекмин да. А сен бул жерге келгениңе ким жардам берди? Мисалы, Вашингтонго келип ал жакта турганда. Бул жерде бизде Flex программасы бар, Американын консульствосу жардам берет, полный департамент ошол баарын ошол көтөрдү. Биздин жол киребизден бери мындай тамак аш полный ошолор көтөрөт. Азыр бизге ай сайын стипендия төлөйт, ошол стипендия төлөйт, ошол стипендия аркылуу жашайсың. Анан үйдөгү тамакты мына үйдөгүлөр көтөрөт. Алар эч кимден акча албайт, алар соопчулук үчүн десе деле болот да баарынычы. Келдиң, биринчи бул жакта жолуккандагы бир атмосфера тууралуу айтып берсең? Жолуккандагы атмосфера, конечно, бөлөк алчу. Ал атмосфераны сөз менен айтыш кыйын.
эми баары бир башкача. Булар эми сени билген да көзү ушундай бала деп атайын сени тандашканда туурабы? Атайын ошол аларга башка мамлекеттен де Кыргызстандан деле башка студенттер сунушташкан үй бүлөгөчү. Бирок кабыл алган эмес да. Көз Азиз деген атайын ошолордун арасынан мени тандатып жаткан. Көз Азиз деген үчүнчү. Себеби буларда Көз Азиздерге кандай отношение кылышты булар толук билген да. Ошого байланыштуу ошолор мени тандашкан ушул жерден. Биринчи келгенде бизди эми билесиң булар деле булар кандай сүйлөшкөнсүң Кыргызстанда жүргөндө деле сүйлөштүм, видео аркылуу сүйлөштүм, үйлөрдү көрсөттү, сүрөттөрүн жөнөттү, өздөрүн тааныштырды полный. Мен деле өзүм тааныштырдым, сүрөттөрүмдү жөнөттүм, Instagram ушундай баарлашууга өттүк, бирок эми баары бир башкача сезим да биринчи келгендечи. Анан со временем уже мындай өтө жакындап калдык да. Как родной. Ооба, 1 ай убакыт кетти ошогочу адаптация болгонго, культураны алмаштырганга, англисче айтмакчы ба, environment ушундай өзгөрткөнгө 1 ай убакыт кетти. 1 айдын ичинде адаптация болуп бүттүм. Анан тамак аш, ушинтип жүрүм турум уже Кыргызстандан жазып атышат, характер американский болуп калдыр деп. Бизде Кыргызстанда ушинтип үйрөткөн да, бирок башкача жол менен. Ушинтип жазып кете бересиз. Бул сен Кыргызстандан алып келдиңби ошо? Жок, бул жерден алдым. Бизде жок, бул азыр мен Кыргызстандан алып келген нерсемди көрсөтөм силерге. Жаздым. Эмне жаздың? Сиздин атыңыз? О, кана, токто. Каяктан окуйм мен муну? Буну окуш кыйын. Ооба, мунун өзүнүн эмеси. Бунун өзүнүн мындай такыр бөлөк. Такыр бөлөк, ооба. Муну көз менен окуш кыйын да. Биз буну ошону колубуз менен окуйбуз да. Мындай кылганда бардык сөмөйлөр чыгыш керек. Мен Кыргызстанда жүргөндө ушул эки сөмөй менен гана окучумун да. Эки сөмөй менен. Эки сөмөй менен. Бул жерге келгенде мугалимдерим үйрөтүп 8 манжа менен окуган. Мен Кыргызстандан келгенде 40 сөз окучумун Кыргызстандан. Азыр бул жерде 90дан ашып кетесиң да. 8 манжа менен өтө ыңгайлуу дагы экен, эффективдүү да. Анан мындай кылып деле өчүрүп коесуз, болду. Кайсынысын көп колдоносуң? Эң көп колдонгонум меники азырынча мынау. Көп жумуш аткарат ушул. Анан мен Кыргызстандан алып келген нерселерим мына жерде турушат. Кел, олтуруп алсаң сен. Мына жерде ар бир клеткага 6дан чекит түшөт. Жапканыбыздачы. Мына жерде деле 6дан чекит бар. Мына жерде деле 6дан чекит бар. Баары окшош. Антип жазып, бул жерге кагазды коесуз. Мына жерден кыстарасың, кыстарып жазып кете бересиз. Кайсыл ыңгайлуу? Мага мен Кыргызстанда только ушуну колдончумун. Мынауну жазганыңызда мына манжаларыңыз жара болуп кетет да кээдечи. Көп жазганыңыздачы. Мынау мага өтө ыңгайлуу болду да. Сенин оюңча бул нерсени Кыргызстандагы балдарга алып барып үйрөтсө, колдондурса? Кыргызстанда колдондурса болот. Кыргызстанда көргөм, бизде деле бар, бирок өтө аз да. Анан бул өтө кымбат. Канча? Примерно $900,000 дегенде турат. Бирок бунун кызматы ошого татыктуу. Татыктуу, Ошого татыктуу. Ошол $1000 актайт өзүндөчү. Өтө жумушу чоң. Мен канча пайдасы тийди ушунун мага. Муну сага ким сатып берди? Мага эжем сатып берди. Ушул бир тууган ан жерде эжем, Көз Азиз, анда көз көрбөйт. Apple компаниясында программист болуп иштейт. То есть сен ушул үйгө келгендеги бир тууган эжең? Ооба. Азыркы мамаңдын Эң чоң кызы. Эң чоң кызы. Ал дагы ушундай көзү Азиз болуп, Ооба. Эми биздин төртөөбүздүн мындай көйгөйүбүз окшош да. Эки инимдин, менин, анан эжемдин. Баарыбыздын көзүбүз Азиз, жоксо көрбөйбүз. Бул менин китебим ушул бир айла ушул. Ушинтип манжа менен окуп кете бересиз да. Ушул кадимкидей китеп. Бул менин эртеңки экзамениме китеп. Ушуну. Сен деген азыр кадимки эле мындай мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн эмес, мындай кадимки мектепке барасың, туурабы? Ооба. Бул жерде бөлбөйт экен антип. Бөлбөйт да ошо. Кыйналбай элесиңби? Жок, мен кыйналган жокмун бул жерде. Мага кыйынчылык болгон жок бул жерде. Кудайга шүгүр баарына. Бизди бөлбөй ушинтип мындай тең кармагандыгына өтө ыраазычылык билдирем да. Бизде Кыргызстанда Көз Азиздер жана не только Көз Азиздер. Көп мындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын баардыгы коомдон бөлөк. Экинчи сорт деп койсоңуз деле болот. Эми чындык.
ушунун пайдасы мага өтө чоң тийгендиктен кичинекей эле аппарат болгон. Мен буга чейин анын оюма да келген эмес да, бул кандай иш аткарыштычы. Менде экөө бар, ал жерде да бирөө бар. Эмне үчүн экөө? Бирөөсү мектепке, бирөөсү өзүмдүн жеке. Мисалы үчүн азыр менде эле кандай десем, кээде бир талантым бар, ыр жазганчы. Ошол файлдарда бар да. Аракет кыл да мен баарына эле. Кел муну иштетип көрбөйлүбү азыр экөөбүз? Иштетип көрүңүз. Иштетип көрөлү же, макул. Мындай жандырасыз. Клетка. Азыр ал жерге жазып кете берем. Ал жерге чыгат ушинтип. Анан ушуну USB-ге которуп же болбосо компьютерга эмес, iPad'га, негизи iPad'га уланат кээде Bluetooth аркылуу. Ошого улап, ушул файлды көчүрүп алсаңыз болот. Адашып кеттиңиз, өчүрүп коесуз. Бизде мисалы үчүн мынада жазганыңызда бир жери жаман, баракка жазганыңызда адашып калсаңыз өчүрө албайсыз да. Кайра жол жок өчүрүшкө. А буда автоматтык түрдө компьютерде жазгандай эле өчүрүп кое бересиз. Катаңыз болсо, кээде катаңыз болсо өзү оңдойт да. Өтө жакшы буюмдардын бири көз ажиздери үчүн. А сен буудан жазгандарыңды башка сенин классташтарың окуй албаса керек, же окуйбу? Ошон үчүн USB аркылуу улайбыз да. USB аркылуу мисалы үчүн мен бул жерге бир текст жаздым дейли. Текстти алып, USB-ге которуп, копировать этип, переместетип ошол жака которсом, анан алып USB-ни булар негизги обычный эле компьютерге улап туруп, ошо файлды окуй беришет. Жөнөкөй шрифт менен. Кадимдей окуй беришет. Сени, то есть, мугалимиң дагы сени ошентип окуп, ошентип түшүнөт? Жок, мугалимим окуйт. Менин азыр Брайланы үйрөнүп аткан мугалимим окуйт өзү. А башка мугалимдерим ооба. Бирок бул көп деле убакыт талап кылбайт. Кааласаңыздар, мисалы үчүн iPad'га уланганда азыр ага USB керек да. USB меники мектепте болгон үчүн азыр кадимдей эле улай бересиз. Улап алып туруп, мен мына жака жазып кете берем, экранга ошол убакта чыгып кете берет. Эч кандай кыйынчылыгы жок бул. Азыр бул жерде техника өнүккөндүгү үчүн баардык нерсеге жол бар экен да. Мен биринчи келгенде кыйналдым, себеби мен өзүм voice over деп коет, үн аркылуу колдонгон. Аны деле колдонгон эмесмин. Мен только өзүмдүн көзүмдү эле кыйнап келген да. Кыйыгы мененчи. Көзүмдүн кыйыгы менен карап, кыйналып мынтип. Себеби телефон чукканда ошентип карачым да, мынтипчи. А ошону өзүмдүн көзүмдү өзүм кыйналып келген үчүн бул жака келгенден кийин биринчи жакты, кичине убакыт талап кылды, адаптация болууга, үйрөнгөнгө, көнүшкө кичине убакыт талап кылды, бирок 1 айдан кийин тегиз жолго түштүм да. Сен мисалы мага SMS жазып атасың да. Кантип жазышабыз экөөбүз? Мен voice text деген бар, ошондой үнүңүз менен эле колдонуп жазып койсоңуз болот, бирок ал кыргыз тилинде жана орус тилинде орус тилинде иштеши мүмкүн, бирок кыргыз тилинде иштебейт да. Орус тилинде кээде жазып аттым. Анан кыргыз тилинде иштебейт, англис тилинде иштейт. Бирок кыргыз тилинде үн менен колдонгонго же болбосо көзүңдүн кыйыгы менен караганга туура келет да. iPhone'да. А мына iPad'да иштеткен болсом, мен жазып кете берем. Анын эч кыйынчылыгы жок. Мисалы үчүн, мынаны Bluetooth аркылуу улап алып, iPad'ты нерге коюп алып, өзүм сыртта жүрүп деле мынаны көтөрүп алып жүрө берем, iPhone'ду башкарып. Мынанын кнопкалары менен, мисалы үчүн, бир программаны ачкым келди, мынантип туруп, жактан ачылат ошол кадимгидей. Мен өзүм географиядан Кыргызстанда жакшы болгом да. Ошолордун пайдасы тийип, мына жерде бул иштейби экен азыр, заряд иштеди эле кече. Мына мисалы үчүн Американын штат баягы картасы. Карап көрсөңүздөр болот, колуңуздар менен сезесиздер. Колуңуз менен сезсеңиз болот да. Бизге, көз ажиздерге арналган бул. Ушул нерсенин баарыны бизге келгенде карматып баарын үйрөттү. Азыр негизи иштеш керек эле, азыр иштебей атат го бул. Мынаны мисалы үчүн бир нерсени тапкыңыз келсе, мынанын учун мынага тийгизсеңиз айтат да, кайсыл штат, бор. Күрөшкө барып атканда аябай машыгып аткан окшойсуң, Күрөштө жакшы болду меники. Сезон жакшы болду. Баягы өзүм тренерлерим күткөндөн да башкача болуп чыкты да, результаттарымчы. Себеби меники баягы
Бизде күрөштө бир сыр бар да. Мисалы үчүн күрөштө жүргөндө көп эле жеңиштерди башында эле жеңип аттым да. Себеби бир адам чыкты, мисалы үчүн сиз мен менен чыктыңыз дейли, мисалга эле. Сиз айтасыздар да, мисалы үчүн бул зрениясын начар экен, кой кичине эч аттайын депчи, аяйын кичине депчи. Баары ушундай, психология ушундай. Анын баардыгы ушундай келип туруп чыгат. Кичине эч атта баштайын, кой, мындай көз ажы экен, оорутуп албайын дегендей эле кылыпчы. Эч аттайын деп баштайт, жыгылат. Уже кеч да ойлонгонучу. Анан серьез кабыл алып баштайт да, ух ты. Анан уже убакыт кеч болот да. Ошон үчүн баягы 3-4 жеңишимди 20 секундка чейин жеңип аттым да. Аз бул жерде ошондо 10, 20, 30 фунт да. 13 килограмм экен да. 13 килограмм. Канча күндө бир маш аласың? Меники өзүмдүн расписание менен аз просто. Меники расписаниясы бар да өзүмдүн. Интернеттен деле расписанияны алып, уже колдонбой калдым. Күрөштө жүргөндө баардыгы бөлөк болчу ушундай. Кээде каласың, кээде кылбайсың, себеби күрөштө эле кыласың да. Күрөштөн кийин уже күндө кыла баштадым, себеби күрөштөн кийин убактың болбой калат, тапшырмаларың болот. Азыр күрөштөн кийин кайыкка өтөйүн деп атам. Уже күрөш сезону бүттү. 3-чү триместрди баягы кайык жарышы менен баштайын деп атам. Пайдасы тиет. Эми кандай спорт буга чейин көргөн эмесмин. Буга чейин күрөштү да көргөн эмесмин. Ошентип азыр кайык жарышка аракет кылып атам, мына марттын 1-инен баштап. Эми кандай болот? Бир Кудай билет. Бирок аракет кылам. Пока машыгып баштай элексиң, Жок, азыр күрөштөн кийинки сезон, күрөштөн кийинки дем алуудамын. Себеби регионалдыдан четтеп калдым да. Регионалдыда жеңгенде дальше кетет элем штатка карап. Ушу штатка бир кадам калды эле да. Чыкпай калдым. Анан мына жерде медалдарды көрсөтөйүн. Негизи 3 эле медаль бар. Мына экөөнүн бир жерге кошуп койгон үчүн. Мына бул медаль Уэстадова чемпионатынан. Бул медальды 1-чи месттен алгам Уэстадова өзүнүн мына кандай десем, өзүнүн округда. Өзүнүн округда баягы месттен алып, анан кийин мына муну башка жерде көрөштүм. Бул уже адан чоңураак эрия. Мына өзүнүн айлана чөйрөсүнө чоңураак айлана, мисалы үчүн Гранд Рапидс деп, Кен Кауни деп коет. 14-чү регион, Мичигандагы. Ошондо бул жерде да 1-чи месттен алдым. Анан мына региональныйда эң чоң ушул. Мичиган штатында негизи 6 регион бар. 6-га бөлүнөт Мичиган. Ошо 6 региондун 3-чүсү болуп калды да бул жерде. Ошол жерде четтедим. Ушуну жеңгенде штатка карап кетет элем. Бул жактагы мамаңдын чоң кызын көзү жакшы көрбөйт экен, же такыр эле көрбөйбү? Такыр көрбөйт. Бирок өтө мындай, кандай десем. Азыр ошол эжем Apple компаниясында программист да. Программист болуп иштейт. Ал көз азиздерге баягы iPhone программасында бизде voice-over деп коет. Мына voice-overде мисалы үчүн экрандагы болгон нерсени окуп берет. Ошонун үстүнөн иштейт. Ошол программанын үстүнөн иштейт. Мындай анан баягы кээ бирде рингтондордун үстүнөн иштейт, звуктардын үстүнөн иштейт ал эжемчи. Ушул 5 жыл болду Apple компаниясында иштеп баштаганына. Вау. 5 жылдан бери иштейт. Ушул азыр эмнедеги атаманда көп деп атакчан. Силер канча убакытта бир жолугуп турасыңар? Күндө жазышабыз мындай жатканда. Күндө эле жазышабыз. Ал каякта? Колорадо, Денверде. Кызыктуусу өзүнүн жашоосун өзү баарын өзү баягы кылат да, өзүн өзү камсыздап, баардык нерсесин тамак ашын өзү кылып, көз көрүүсү дагы. Ишке өзү барып, өзү келип. Анан бул жактагы сен жанагы кытайлык багып алган инилериң, алардын дагы көздөрү бирөөсү меникиндей эле, бирөөсү такыр көрбөйт, ооба. Такыр көрбөйт. Аларды сага чейин багып алган экенби? Мага чейин алар. Алар 3 жашында келген, алар кичинекей алар. Азыр бирөөсү 7 жашта, бирөөсү 5 жашта. Эмне үчүн ошондой балдарды сенин ата-энелериң? Мен баарына белгилүү, бул Кытайда эмнедегилер баары эле айтып атышат, ушу Кытайда көз азиздерди өтө башкача көрүшөт да.
Ал жакта адамдардын көпчүлүгүнөн дагы ушундай болсо керек да, отношение болсо керек дейм. Эки баланы ошол жактан багып алган себебим эжем дагы чоң салым бар да буларгачы. Эжем ушуну багып алгыла, ушуну койгула, ушуну баккыла, ушуну сунуштаган дагы эжем да. Мен дагы мындай сунуштаган дагы эжем болот, ошол эжем баарыбызга. Ал балдар азыр кадимкиден мектепке барышат, мындай кыйналышпайбы? Бирок алар эми кичинекей да. Кичинекей 5 жашта. Биринчи келгенде көзү такыр көрбөй келген анычы. Көзүн азыр катарактын алып, ушинтип жакшы кылышып азыр аны доктурлар айтып атышат, айдаганга уруксат берет, уруксат алат ал деп. Биринчи көрбөй жана укпай келген ол. Сен өзүңдүн көзүңдүн абалы тууралуу айтып бере аласыңбы? Сен кандай көрөсүң? Мен көзүм мисалы үчүн бул суроо көп келет да. Мен жооп деле даярбагачы. Ооба, потому что биз экөөбүз бул жөнүндө сүйлөштүк. Мен көрүүчүлөрүм мүмкүн кызык болушу мүмкүн да. Буну менин көзүм мисалы үчүн азыр 20 метрден адамдын көлөкөсүн көрөм да. Эми мисалы үчүн кандай десем, бир адам 20 метрде келатат. Ал адам келатат. Бирок кызбы же ошондой аялбы же эркек билбейсиң. Адам келатат, болду. Эгерде 25 метр наракка бир шым менен бир кийимди илип койсоңуздар, адамды элестете бериши мүмкүн да менчи. Анан 10 метр болсо аныкташым мүмкүн, аял же эркек депчи. Анан мисалы азыр сизди көрүп турам. Азыр сиздин бетиңизди көрүп турам, бирок мындай, кандай десем, тунук эмес, ошол эле. Анан обычно адамдын келбети мындай. Бетинин баягысы эмес, кашы кандай, көзү кандай эмес, просто башы, колу ушундай эле. Көлөкөсү. Силуэт деп коет. Окуганда, телефон эме кылганда, телефон окуганда мен көзүм настройкадан размер шрифттен чоңураак. Как жөнөкөйдөн чоңураак. Эки көзүм эки башка көрөт дедиң окшойт, кандай? Эки көзүм 3 башка көрөт. Да. Мына көзүм эң слабый ушул. Мына көзүм бул чети слабыйраак. Бул ортончусу. Мына көзүм чекеси жакшы көрөт. 3 бөлөк. Ошондо сен мындай кылып кыйгачтан кээде карап окуйт экенсиң, Ооба. Мунун аты эмне өзү? Трость. Трость? Американский кейн. Американский кейн. Окей. Бизде ушунун эки түрү бар, эки түрдө бастырат, ушинтип мынабы point touch деп. Оңго, ортого, солго тийгизип көтөрөсүз, ошо split. Мындай. Мага экинчиси удобныйраак мындай. Себеби көбүрөөк нерсени ээлеп турат да булчу. Мындай баардык нерсени айлантырып билип турат. Мисалы үчүн карга тийип атат, сезип турасың да баардык нерсени. Музга тийди, сезет, асфальтка чыкты, сезет. Сууга түшсө деле сезет сразу. Аны өзүңүз сезесиң да, эле билинет сизгечи. Сен муну кайсыл жерлерде колдоносуң? Биринчи караңгы жана биринчи барган жерлерде. Биринчи барган жерлерде. Мисалы үчүн бир мектепке бараткан болсом, ал жака биринчи баратам. Башка биринчи буга чейин бара элек болсом, ушуну колдоном. Тепкичтерде жардам берет. Мисалы үчүн азыр мындан кетип аткан болсом, мынакта тепкич көрүнбөйт да магачы. Ооба. Эгерде өдөгө чыккан тепкич болсо көрүнүшү мүмкүн, себеби ал көлөкөсү көрүнүп турат. Анда ылдыйга түшкөн тепкич көрүнбөйт. Мына ушул жардамга келет да, ошол жерде. Сен үйдөн чыгасың, анан автобус ушул жерге келеби? Ооба, мына жерге келет. Чыгасың, канча мүнөт күтөсүң? Жок, өзү мен автобусда анал жерде жарыгын карап туруп эле мына жерге келгенде, ушул жерге келгенде эле чыгам үйдөн. Мен ошол жерден алып кетет, мектептин алдына барып түшөм, 20 мүнөттө жетем автобус менен. Эгерде машина менен эле жөн эле барган болсом 8 мүнөттө. Атак мындайдан 20 мүнөттө, себеби автобус айланып башка окуучуларды жолдон алып кетет да. Аны эме бүктөп салдың го? Мисалы, ушул жерден кайерге чейин бир канча метр ошолорду ориентирлерди билесиң да сен, Мен бул жерлерде чуркайт элем, ертең. Чуркайт элем? Ооба. Мен бул жерлердин кадамдарын билесиң да, мындай өзүңүздүн мээңизде эле мындай мисалы үчүн азыр кайсы жерге келдим, ошону билип турасың да, мындай. Түнү болсо деле кете берем бул жердечи, айырмасы жок. Түнү күндүзү жерлерди 5 колундай эле билип, 6 айдан бери ушул жерде басып, жок дегенде бир маал күн аракет кылам басканга, бирок кээде болбой калат, бирок бир сире басып мындайдан ал жакта Jupiter деген көчө бар, ошол Jupiterден ал жака Belmont Avenue деген бар, ошол жерге чейин басам да.
Мына Мичигандын суугу бул Чикагодан да суугураак да. Биз азыр көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айта кетели. Эмес эгерде Америкада болбогон болсоңуз, биз азыр Чикагонун жанында, Чикагодан бир 3 саат, 3,5 сааттык аралыкта Мичиган деген штат бар. Ошо Чикагонун жанында чоң көл бар, Мичиган деген көлү. Ошол көлдүн берки бети деп коелу, Ошол жерде Мичиган штатындабыз. Бул жак дагы да мындай кичине жогорураак, түндүгүрөөк болгон үчүн дагы да суук да. Суукка кандай көнүп калдыңбы? Суукка биринчи келгенде андай эле суук болот, кыш келген сайын кыйын болду биринчи, ооба. Азыр көнүп калдым бирок. Бул сенин биринчи кышың да Америкадагы, Америкада биринчи кышым эс, ооба. Рокфорд бул өтө чоң мектеп. Анан ушул мектептерде биринчи адашасың да, кулак сактайт. And we knew what to do with blind children. Шарт башка, бирок кылам десең Африкада деле кыласың да. Кече туулган күнүнө подарка берген, акча деле алып берсең болот. Бирок ал бар деле айтышат, английский акцент жок сүйлөйт экенсиң депчи. Мисалы үчүн азыр мен бул жака келгенден кийин бирөөгө капа болбошту үйрөндүм да. эч нерсе күтпөштү, Ошондой 3 күчүк, 3 балам. Кантип жетишет алар, кимни карайт? Кыргызстанда жүргөндө көбүрөөк уктап койгон экен, ошол бар экен. So I'm just as you would say as well. Look, For you, a feeling. for my feeling, it's like tiny things, flowers, I would say. Yeah. That one. Yeah. Like a single one, small one. It's kind of. Келгенден кийин канча күндөн кийин мектепке барып баштадың? Мектепке келгенден кийин 9 күндөн кийин 21 күнү баштадым да. 21 август күнү мектепке барып баштадым. Биринчи мектепке чейин деле барып, мектепте ориентация кылып, мисалы үчүн бизде мобилити деген мугалимибиз бар. Мындай көз азиздерге мындай ориентирди үйрөтөт. Кайсыл нерсе кайсыл жакта жайгашкан. Мисалы үчүн менин биринчи American Studies деп коет, история. Классым канчанчы кабинет жана канчанчы этажда жана кайсыл тарапта жайгашкан. Анан ошодон ошого мындай көчүрүп үйрөтөт полный. Биздин Рокфорд бул өтө чоң мектеп. Анан ушул мектептерде биринчи адашасың да, сөз адашасың. Мен 5 сабагым биринчи обычно 5 сабак болот го. Ошо 5 сабак 5 жакта болду да. Анан ушул жактарга көчүп атып, кыргыз экен, көчмөн экен далилдедим го. Анан көчүп атып, ушинтип этажма-этаж көчөсүн мындай классма-класс көчүп атып, биринчи 2 күн калганда бир сыйра эжекем көрсөтүп чыкты мугалимибиз. Анан бирок бир көрсөткөндө эле таап чыктым да кайра. Азамат. Бир көрсөткөндө эле таап чыктым. Экинчи жолу көрсөтөйүн деди эле отказ бердим да. Ошол жерде көрсөтүп чыгып, анан ошодон кийин азыр бир көрсөтөт болду. Башка студенттерге обычно 3 жол, 4 жол көрсөтөт. Бир канча корпуска көчүп окуйт экенсиңер да, Ооба. Этажма-этаж. Классыңарда канча окуучу бар? Эми бул жерде мисалы үчүн мен биринчи сабагым азыр спич деп коет, баягы сүйлөй турган сабак. Ошол жерде ораторствону үйрөтөт го. That stands for Federal Firearms Licensees. Ал жерде башка сабактар, экинчи сабагым government деп коет, саясат боюнча. Биздин ал талап коюлган сабак, ал историяныкы. Ошол жерде сабак, ошол экөөнүн арасында мисалы үчүн спичте көргөн сабакты governmentте окуучуларды governmentте көрбөйм да. Баарын эле белгилүү система. Бир сабакта көргөн окуучуну экинчи сабакта көрбөйм. Ал кийинкиси мындай бөлөк-бөлөк болуп кетет. Обычно 25. Экинчи, үчүнчү театр, төртүнчү баягы биздин көз азиздерге болгон полный сабак, анан английский. Силердин класста дагы башка көз азиздер барбы? Биздин мектеп боюнча бирөө эле бар, менден башка бирөө бар. Ошондо ал сабакка сен өзүң эле кирип каласыңбы, кандай? Ооба, ал сабакта өзүм эле окуйм. Мына Шамураттын кийимдери дагы кара, аккуратный, даже кыздарга караганда дагы сонунго баары иреттүү кийимдери дагы. Апам ошол эмнедеги апам ошол характерин жакшы көрөт, баягы үйүңдү таза кармайт депчи. Дагы азыр деле айтты го. Ушуга чейин жалып түшкөн эмес да. Комнатамачы. Эми менде не топлом болсун, өзүмдүн кийим өзүм бүктөп, өзүм ушундай кылсам. Эми ошон үчүн келген да, башка айланда жок. Кийимдерди ким алып берет? Кийимдерди бизге айына акча төлөйт өзүчө. Бирок мына жердегилер ага карабайт да. Өзү эле алып беребиз депчи. Ушундай эле алып беребиз деп ушинтип, көрүп атасыздар результатын. Мисалы үчүн
Кайсын Азыр бир экөөсүн? бир нерсени көрсөтөйүн дегем сиздерге. Азыр ошонун экен кайсыл жерде турат. Сиздер карап кое бересиздер. Мен кол менен табам да анычы. Аха. Рокфорд деп мектебимдин аты. Күрөш. Анда бири бар аздан да көрсөтөм. Колуң менен тааныйт экенсиң да, ошо материалдарды деле, Ооба да. Башка айдам жок дежи. Кээде өтүп кетесиң, кайра кайтасың. Рокфорд wrestling дейт. Биздин мектептин эмблемасы. Аркар. Сонун экен. Шуну мындай күрөшкө кийген чыкканыңызда башыңызга тагып алып чыгасыз. Себеби баягы көрсөңүздөр керек, профессиональный күрөшчүлөрдүн кулактары мындай болуп кетет го, гүл болуп калат го. Андай болбош үчүн ушуну сактайбыз да биз. Шинтип кулагыбызга тагып аласыз, шинтип. Кийин оорубаш керек да, кулакчы. Мындай. Кулак сактайт. Биринчиден кулак деле сактайт, башка нерсени сактабайт. Башка нерсеге мындай. Бирок кээде жүдөтөт да күрөштөчү. Башында келгенде сен английскийин кичине чектелүү болуп, мындай түшүндүрө албай, кыйналып, сени дагы түшүнбөй ушундай болдубу? Англис тилинде мындай кандай десем, основном базовый английский бар эле да, баарыбир. Базовый английский бар эле, грамматика деле бар эле, анан незнакомый слова, кээ бир сөздөрдөн кыйналдым. Бир учур болду биринчи келгенде. Англисче I'm a winner деп айтам деп атып, мен жеңүүчүмүн деп айтам деп атып. Баягы winner деген сөз ийиси узунураак болуп калды, winner болуп калды. Ал мындай ошону тетрис болуп калат экен да, ал I'm a winner болгон үчүн мындай жөнөкөй эле анан I'm a winner деп алдым да, ошол баягы W'дан кийин ийни чозуп алдым да. Ошол жерде кыйналдым, күлүшүп, эмне түшүнбөй калышты биринчи. Англис тилиң бирок аябай сонун өнүгүптүр. Азыр деле айтты го сенин мамаң. Ооба, англис тилде ушул баарда айтып жатышына exchange студенттер бар, биздин мектепте 27. Биринчи келгенде меникалардан жакшы эле, азыр меникалардан жакшы да. Биринчи келгенде кыйналган үчүн баягы уялган үчүн дагы үйрөндүм да. Көп жерлерде мындай неловко положенияга түшүп калатын да. Ошондо үйрөнөт экенсиң да, эле жок. Өтө катык басым жасап койдум английскийдин үстүнөн. Кандай кылып басым жасадың? Кантип өнүктүрдүң? Мисалы үчүн айткандай баягы биринчиден өзүмдүн акцентимди жойгонго аракет кылдым да. Акцентимди жойгонго аракет кылып, американский баягы звуктарды өзүнчө пайда кылып, мисалы шуа деп коет. Ошол звуктарды үйрөнүп, өз алдынча. Кээ бир сөздөрдүн айтылышына басым жасап, кайсыл сөздөр кандай туура айтылат, кайсыл сөздөр кандай айтылат мындай. Бар деле айтышат, мына английский акцент жок сүйлөйт экенсиң депчи. Лего. Лего. Анан ушул нерселер бар. Анан баягы пластилинди билсеңиз керек. Ооба. Пластилинден деле жасайм. Мисалы үчүн бир нерселер жасайм, нерселердин формасын чыгарышым мүмкүн. Адамдын башынын фигурасын чыгарган болсом, менде детализация жок да. Мисалы үчүн адамдын башынын фигурасын чыгарып беришим мүмкүн. Көзүнү чукур кылып, мына кашын мындай кылып, бирок баягы кашыны боёп, мындай кылып, андай нерсе жок. Зрение жетпейт. Бирок формасын чыгарып бериш Кудайга шүгүр. Азамат баласың. Мен уулум дагы ушу легону аябай жакшы көрөт. Аябай сонун нерселерди жасап. Мен ушу архитектура, дизайнчылык ошого деле кызыкчумун, бирок мен зрением жетпейт, ошого кичине кыйналам да. Мен муну дагы деле жакшы көрүп атам. Неден жасадың? Пластик. Көп нерсеси бар. Роза гүл жасасаңыз болот. Мен үйдөгүлөрдүн убактысы канча кетти? 10 күндө кетти окшойт. Да. 2 күндө курадым да. Убактым болгондо өзү 2 саатта эле курайт элем. Өз колум менен жасалган 1 ай убакыт алды үчөө. Да. Кече туулган күнүнө подарка бергем, акча менен деле мындай алып берсең мындай акча деле алып берсең болот. Бирок ал жүрөктөн эмес экен да, белекчи. Мынаны ал оңой жол экен да. Мынаны өзүм жасадым, убактым кетти, жасадым. Канча убакытта жасадың ушуну? Үчөөнү 1 айда жасадым да. Кагазды 32ге бөлүш керек да биринчичи. 32ге бөлүп аласыз, тең 32ге бөлүп бүктөп. Шинтип 40 бааны. Мен 40кана деле, мисалы үчүн мен 40кана бардыгы эчат бол дешет да. Билбейм. Андай
себеби кайчынын жанында колум манжап жүрөт да постоянночу. Баары коркушат. Бирок мен негедир ушуга чейин колумду кескен эмесмин да кайчы мененчи. Бир да жолу. А бирок ошо мага этият бол дегендердин баары да кесишкен бирден. Жок дегенде. А мен кескен эмесмин. Колум менен ушинтип себеби бизде баягы көз азиздерде кол жакшы иштейт да. Сезүү. Көз иштебейт ооба. Бирок баягы кол менен сезүү жакшы иштейт. Анан кулак менен угуу бул жакшы. А бөлүп алып туруп ушинтип ар бирин бирден бөлүккө бөлүп чыгасыз. Мындай бири-бирине кийгизип азыр ал жерде мынабыда примерно бир эң чоң мынада көп кетти. Ушуда бир 500 бөлүк бар. 500дөн ашык. Кандай кабыл алды? Аябай сүйүндү. How was it? I'm like in shock. I don't even know how he could do it. I've never seen that before. It's so cool. Actually, we have 2 blind children in our house. We adopted from China. Негизи биздин дагы 2 көзү азиз балдарыбыз бар үйдө. Биз аларды Кытайдан багып алганбыз. Алар жөнүндө, алардын кандай ойноп убакыт өткөргөндүгү жөнүндө мен Facebook баракчама чыгарып жүрөм. Анан Flex программасынан да бирөө мага байланышка чыгып калды. Ушундай бир көзү азиз бала бул жака келүүгө укук алды. Бирок ал бала бара турган үй бүлө азырынча табыла элек. Келишине бир эле жума убакыт калды деп сурады. Кийин мен жолдошумдан сурадым. Ал бул жака келүүгө Анткени биз көзү азиз балдар менен кандай иштешкенди билебиз деди. And we knew what to do with blind children. So we switched. My daughter moved to college, so we switched her. Ошентип колледжге кеткен кызымдын комнатасын уул балага жараша өзгөрттүк. Бир жумадан кийин эле Шамурат келди. Ал биздин үй бүлөгө келгени аябай жакшы болду. Бизге ал ар дайым ушул жерде чоңойгондой эле сезилет. Менин кыздарым жана балдарым да аны жакшы көрүшөт. Ал абдан тарбиялуу, кызыктуу жана акылдуу бала. He has a lot of interesting stories. Oh goodness, what do you want me to tell and not to tell? When he came, we couldn't really understand his English very well. Жаңы келгенде биз анын англисчесин жакшы түшүнө алчу эмеспиз. Жана биз да ага эмне тамак жагарын билбейт элек. Кол жыңсап түшүнүшөт болчубуз. Ошентип бири-бирибизди туура эмес түшүнүшүп алып көп күлчүбүз. Бирок ал азыр англисче сонун сүйлөйт. Жаңы келгенде ага кааласа күрөшкө жазылса болоорун айттым. Кыргызстанда көзү азиз болсо күрөш кружогуна алынбайт экен. Анан бул жерде JB даражасында баштады. Анан C'ге өттү, анан B даражасына, андан кийин Varsity B, кийин эле Varsity A деген даражасына жетти. Ал деген эч бир окуучу жада калса көзү азиз эмес таза окуучуларда мындай даражага ушундай убакта жете элек экен Рокфорд шаарында. Ал эмнени жасаса, ага өзүн 100% берип жасайт жана ошондон ийгиликтүү болуп чыгат. No other student has done that at Rockford. So everything that he does, he gives 100% and he succeeds at it. It's amazing. It's really fun to watch. Кыргызстанда жүргөндө көбүрөөк уктап койгон экен ошол бар экен. Ошого ичиң атышабы? Көп уктап койгон экен да Кыргызстанда жүргөндө. Азыр ошол азыркы акылың ошондо болгондо эмне кылат элең? Мисалы. Азыркы акылым мурда болгондо жок, такыр башкача болот эле. Кыргызстанда эле аябай көп нерсе, бирок эми шарт башка го? Шарт башка, бирок кылам десең Африкада деле кыласың да. Да? Эми Американын таасири деле бар, бирок өзүнүн баягы атмосферасынын таасири бар да. Америкада жүрөм деген үчүн дагы көп аракет кылдым да. А бирок ушул атмосфера менен Кыргызстанда жүргөндө деле кылышым мүмкүн эле, бирок мынчалык деңгээлде эмес, конечно, бирок баары бир таң калтырат элем да. Мына жакында окууң бүтөт. Анан эмне кылайын деп атасың? Кыргызстанга кайтам буюрса, Кыргызстанга кайткандан кийин бул жагына мындай азырынча пландаштырып элекмин. Бирок университетке келем буюрса. Университетке Америка тапшырасың да турабы? Ооба. Эми Кыргызстанда мага өзүңүздөр билгендей шарт жок да. Шарт жок. Ошмуда окуган, биздин көз азиздер мектебинен бүткөн Ошмуда, Оштуда, мисалы үчүн Бишкекте деле окугандарды билем, бирок шарт жок да. Шарт жок аларга. Как обычно эле окушат, өздөрүнүн көздөрүнү кыйнап, же болбосо жетишпей калып, ушинтип. Же бул жерде шарт бар, окуйм буюрса. А келечекте максатың кандай? Келечекте котормочу болуп келем, Кудай кааласа, же дипломат. Дипломат, котормочу, синхронист, лингвист ушундай багытта. Тил боюнча багыт кетем да баары. Кыргызстанда
мүмкүнчүлүгү чектелгендер, көзү азиздер, алар эмне кылыш керек? Алар Америкага келе албаса, мисалы, мүмкүнчүлүгү жок болсо, бирок айла жок баягы шарт. Кандай ойлойсуң? Шарт кылса болот, бирок бир нерсени айтайын дегеним, сөз алардан кеп аларда деле эмес. Кеп ата-энелерде. Көп ата-эне сен зрениең начар, кой балам отур дейт. Же кой кызым отур, сен колуң келбейт. Өзүнү өзү аркага тартат да. Алар деле ойлойт, ооба ата-энеси ойлогон үчүн да баягы ыжалат болушат да, сен чын эле колуңан келбейт. Жок, алардын колунан келет. Келет, кылса колунан келет. Өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды ушу тартпагыла дейт элем аркага. Наоборот, жардам бергиле, колунан келет. Не болбосун колунан келет. Бул көз азиздердин ата-энелерин эмес? Жок, негизи любой эле, бардык эле ата-энелерге. Ооба, бардык эле. Мисалы үчүн айылда жүргөндө эле балдар бар, мисалы үчүн. Кичинекейинде кой кайтарып калган, ошон үчүн ата-энеси сен колуңан келбейт, отур деп коет да, болду. Сен колуңан кой кайтарып келет башка. Жок, келет колуңан. А сенде кандай болду? Менде өзүм түрдүм ай. Сен баягы мага телефондон айтып бергендерди айтсаң? Ошол байкең деле сүйүнүп калсын. Ошол мен азыр Мадрахимов Батыр деген бир агам бар. Ошол өтө чоң жардам пайдасы тийди мага. Ошол алдыга түрттү мени. Ошол адам мага 4 жашында окушту, көйтүү, бөлүү, алуу, кошууну үйрөткөн. Бир тууганбы? Жок, бир тууган эмес. Бирок бир туугандай. Ошол агама чоң рахмат айтам. Ошол болбосо мынчалык деңгээлге жетпейт элем бирок. Анан чоң атам, ушул көз азиздер мектебин интернатын тапкан чоң атама чоң рахмат, бирок бул дүйнөдөн кайтыш болуп кетти. Америкада турганым түздөн түз себепкерлер ушулар да. А Кыргызстанда сен өкүнгөн учурлар болсо керек. Эмнеге мен мындай болуп калдым деген ойлор боло беле? Эми обидно болгон убакыттар болду, бирок мен бир нерсени түшүндүм да. Эгерде көзүм таза болгондо мынчалык нерсеге жетпейт элем депчи. Азамат. Көзүм таза болгондо мынчалык ийгиликке жетпейт элем, себеби көзүм таза болгондо айылда кой кайтарып деле калышы мүмкүн эле. А сен корккон жоксуңбу? Мен көзүм мындай болсо, мен Америкага барсам, кантип окуп кетем? Башка чөрү, башка маданият, такыр эле башка мамлекет деп. Ооба, тобокел болду. Тобокел кылсаң ийгиге жетиш кыйын да. Тобокел кылдым өзүм бир сыйра. Мен кетем дегенде кандай кабыл алды, мисалы, ата-энелериң, жакындарың? Мен кетем дегенде айткам, мен кыйналам, бирок мен кыйналышын билип келгем да. Биринчи адаптация болушту билип келгем, билип туруп келген үчүн алар мен биринчи ишенмегендер деле болду. Кой депчи. Жок, далилдеп чыктым кайра. Анан мына жерде менин китептерим бар. Азыр баарын көрсөтөйүн сиздерге. Китептердин баарын окугам, окуп буттум уже. Окуп чыккан буларны. Канча китеп окуйсуң, мисалы, бир айда? Кыргызстанда жүргөндө көп деле окуган эмесмин. Бирок бул жака келгенден кийин көп нерсени маани берип калат экенсиң да, убакытты пайдаланганды, туура тамактанганды. Факттар бар, бирөөсү Титаник жөнүндө, ушундай китептер бар. Мен бул жактын баарын окуй элекмин. Акыркы жума бүттүм, мына жума только кийинки жума менин экзамендерим башталат да. Бизде семестр деп коет, ошон семестрдин аягы чыгып атат да уже экинчинигиче. Ошондуктан буларды окуй элекмин. Ошо экзамендерим бүтсөм, буларды кайра баштайм марттын 4-үнөн. Бул жакта китептер көп. Мен мунун жарымынан көбүрөөгүн бүттүм бирок. Бүтө турган китептерим бар. Бул биз окуй албасак керек, э? Жок. Анан мына нерсенин дагы бир нерсеси, өтө жакшы нерсеси. Мына мен жакшы көргөн машинканы. Любой китепти интернеттен скачать этип окуй бересиз. Кагаздан окугандагы өзүнчө бир кандай десем, рахат да өзүнчөчү. Эмне жөнүндө? Мисалы, ошо колуңдагы китеп эмне жөнүндө экен? Китепти ачып окуш керек да биринчи муну. Расстояние. Баягы биздин система бар го. Мен бул жака келгенде ушул нерселерди кыйналдым да, мына миль, фунт, ушул футтарды, ушулардан баягы мисалы, паунд, сантиметрлери, ушулардын баары бар бул жерде.
ушулардын баары. Мисалы үчүн биринчи келгенде өзүмдүн салмагым менен өзүмдүн боюмду айта албай кыйналдым да. Азыр баягы күрөштө көп жүрүп калган үчүн өзүмдүн салмагымды салыштырып калат экенсиң. Себеби салмак категориялары бар да. Мен өзүм 1.52 менен 1.60-та күрөштүм. 1-2 жолу 1.71-де күрөштүм. Кыргызстанда деле бизде деле бар бул китептер. Бирок бизде айтчу эле да, бул китептерди жазыш үчүн 1 ай убакыт кетет депчи. Билбейм эмнеге айткан, кандай максатта айтышкан. Бирок биздин азыркы машинка менен 5 мүнөттө жазасың да. Же бизди окуш үчүн деп айткан, окуш үчүн окугула деп айтканбы? Билбейм эмнеге айткан, бирок ушул китептерди окугула жакшына 1 айда жазат адамдар деп жүрөткөн эле. Бирок 5 мүнөттө жазат да мына жердечи. Калган китебиңизди 5 мүнөттө жазсаңыз болот. Мынада азырынча бул аппаратта эки эле тил бар. Эки эле тил бар, испанский менен английский. Башка тилдерди эми кошуп атышат. Эми кошкон атышат, ошолорду кошсо жакшы болот эле. Себеби кээ бир китептерде орусча деле китептер бар да, ошолорду окугум келет да. Ух ты. Мен корком. Paisley. Oh, Pacers. Sweet dogs. Канча 3 күчүк барбы? 3 күчүк бар. А сен буга чейин андай үйдө жаныбар менен жашап көрбөгөн үчүн кандай болду? Башкача болду. Биринчи баягы жатсаң эле чыга калып жаныңа жата калат. Жапайы көрүнүш болот экен биринчи. Бирок көнүп калдым, мындай убакыт өткөн сайын баарына көнөт экенсиң. Азыр уже жакшы көрүп баштадыңбы? Азыр өзү жакшы көрүп баштадым ооба. Кандай үчөөнүн аттары кандай? Paisley, Tucker and Ella. Кийин сен өзүң үй бүлө куруп, өзүң ушундай үйлүү болгондо кандай Мен айтып бакпайм барыбыр. Барыбыр окпайсыңбы? Бизде дагы үйдө ошол күндө талаш. Баягы көзү көрбөгөн эжем 2 мышык багат да үйүндө. Бул мына мисалы азыр сен мамаң менен папаң өзү общий 5 баласы бар экен, да? Ооба, менден сырткары 5. Сенден сырткары, сен менен 6. Ооба. Анан еще 3 күчүгү бар. Эжең өз алдынча тиякта. 3 эжем өз алдынча. 3 эжең өз алдынча, ошондо үйдө 3өсүңөр. Ооба. 3 тиги 2 иниң менен, Ошондой 3 күчүк, 3 балам. Кантип жетишет алар? Кимди карайт? Өзү эле мамаң өзү эле кылабы бар жокпу? Ооба, баарын өзү эле кылат. Баарын эле өзү кылат. Бирок выходной күндөрү атабыз кылат да. Выходной күндөрү ушинтип апам шопингге барат ушул эжем менен, же болбосо чогуу барабыз. Көнтөре калып булар менен шопингге узак бара берчү. Шопингге барып эмне кылышат? Шопингге барып кийим карашат, албаса деле. Бирок көнүп калдым алар менен жүрө берипчи. Же мен көп сүйлөгөн үчүн көнүп калдым да. Жана сүйлөп тура берем да. Апам ушу күрөшкө алып барды мен биринчи. Биринчи келгенде ушинтип жүрдүк. Неде бассейнде кийинип атканда чөмүлүп жүргөнүбүздө апам сууга түртүп түшпөй калдым да. Ошодон кийин күчтүү эсиндеп кетти да. Күчүң бар экен. Ошодон кийин күрөшкө барып, биринчи барганда, бирок биринчи күрөштүн жеңилип калдым. Мен ушуга чейин Флоридада болдум. Флорида штатында. Пенсильвания штатында болдум, Иллинойс, Индиана, Ohio'da болдум, анан Мичиганда болдум. Анан Колорадода болдум. Ушул штаттарда болдум да. Кандай экен? Бардык жерде бирдей эле шартпы мүмкүнчүлүгү чектелгендерге? Бардык жерде бирдей. Анан Теннессиде болдум акыркы жума. Ушу бардык эле бирдей. Сен ошолордун эмнелери Кыргызстанда болсо эле деп ойлойсуң? Ушу көз аждер мектебин отмена кылып бардыгын эле мындай чогуу окутса эле деген ниетим. Адамды мындай бөлбөй элечи. Сен зрениең начар, сен мүмкүнчүлүгүң чектелген жок. Баарын эле чогуу окутса деген. Жок, ал мындай боло турган эле нерсе да, эч фантастикасы жок. Адам кылса колунан келет да. Жана деле айттым, көзү, эки буту, эки колу, эки көзү, бардык дене мүчөсү аман эсен туруп азыр мага мен депрессиядамын деп көп жазышат да адамдар.
эгер сен менин историяларымды баракчамды карап турган болсоң бул жаатта көп эле нерсе жазып атам. Аябай көп жазышат. Мен депрессиядамын, эмне кылсам болот? Бар жогу турат. Сен эмне дейт элең ошол адамдарга? Депрессияга алып келген ким адам өзүн өзү да. Мисалы үчүн азыр мен бул жака келгенден кийин бирөөгө капа болбошту үйрөндүм да. Эч нерсе күтпөштү, Эч нерсе күтпөш, өзүң жардам бересең, бирөө сага жардам бербейт да. Мисалы үчүн кээде нерселерге капа болот элем, Кыргызстанда туруп алыпчы. Анын эч пайдасы жок экен. Сен капа болгону менен анын бир нерсесин өзгөртүп кое албайт экенсиң, жана өзүңдүн бир нерсең өзгөртүп экен. Өзүңдүн гана бир нерсеңди мындай өзүңдүн гана убактыңды өткөрөсүң. Просто жөн эле убактың кетет да. Ошол капа болгон убакыт эле башка нерсеге пайдаланып койсоң кыйла пайдалуу болот да. 3 күн капа болуп, 4 күн капа болосуң, ошол 4 күндү жакшына пайдаланып кой башка нерсеге. Азамат. Жакшы. Депрессияга боло тургандар болсо көз аждер, мүмкүнчүлүк жеткиргендер депрессиядан чыкпай калыш керек да. Туура эле. Эркини жеңбейт да, баягындай бар го. $1 миллион иштегин келебиз, ооба, тур дивандан десе, жок дейт го. Ошондой да. Биздечи ошо дивандан турмай сайын $1 миллион жок да. Иштеш керек. Адам өзүн эркин мындай дисциплина өзүнүн үстүнөнчү. Ошентпесе адам ийгиликке жетпейт да. Жакшы. Сен эркиңди тарбиялап турсуң да. Адам эркин тарбиялагандан кийин максатын дагы кое алат, максатына да жете алат. Анан мындай азыркыдай эч нерсеге капа болбойт, эч нерсеге сынбайт да. Ошо эркти кантип тарбиялаш керек? Эркти тарбиялаштын биринчиси эртең менен эрте турушты үйрөнүш керек да, ошол эле экен. Анан бир нерсени кылам десе, мисалы үчүн азыр мындан кылышым керек эле. Эртеге. Жок, бүгүн азыр. Кыл ошону азыр. Оны эртеңкиге калтырыштын кереги жок. Эртең көп ал. Азамат. Анда биз жыйынтыктай берели. Мен аябай кубанычтамын. Сага атайын жол жүрүп келгениме, таанышканыма биз көп эле болду, сүйлөшкөнүбүзгө, бирок ошол убаданы мен дагы кармайын деп. Ошол Байкеңе дагы рахмат бизди табыштырган. Аябай аракетиңе, баардык ийгиликтериңе, максаттарыңа баарына мен мындай ыраазы болдум да. Ооба, чын эле келечегиң кең болсун, бактылуу бол. Ооба, сени көргөн, канчалаган мүмкүнчүлүгү чектелген деле, чектелбеген деле адам мен оюмча шыктанып бир сонун үлгү алат болуш керек. Ооба. Ушун менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз, урматтуу достор. Эгерде аягына чейин көргөн болсоңуздар, чоң рахмат айтабыз, биз менен бирге болуңуздар. Алдыда ушундай пайдалуу көрсөтүүлөрдү дагы көрүп турасыздар. Бул Гүлайым Мурзаева каналы болду. Биз менен бирге болуп ушул каналга катталып, Шамуратка болгон сонун сөздөрүңүздөрдү комментарийге калтырыңыздар. Шамурат ушул жактан окуп, анын ата энеси, туугандары, бул жактагы ата энелер баардыгы окуп, мындай дагы бир сонун өргүү алсын,